7 уктуру. Мен эс тартканы колхозго уюшулуп калды. Биздин айылдан эски кесиби мал чарбачылык. Апий майдоо, эгин, картошка, чөп чабуу, кышында карагай тартмай. Мына ушул жумуштун баарында иштеди. Колхоздун жумушу дегенде мындай укмуштуу иштеген кишилер аз эле болчу. Гүлөнбай деген ат коюшту. Гүлөнбай деп жан дили менен берилип иштеген кишилерди айтчу. Өзү менен курдаш Бейшеке Мусурманкулов, Качкеев Карымшак жана башка бир топ адамдар укмуш иштешчү. Эсимде. Уруштан мурунку жылдарда машина, трактор дегенди көргөн дагы эмеспиз. Бүт жумуш ат, өгүз, кол менен иштелип бүтчү. Сока айдаганда Бейшеке, мамакелер күн түн дебей жөө айдашчу. Байкем чөп чабыкта, үймө күйгөндө, чөп жыйнаганда анда мындай темир айры деген жок. Тоодогу четинден 2-3 ача кылып айры жасап алышчу. Байкем жыгач айры менен бир чүмүлө чөптү бир сузуп көтөрүп үймөктүн үстүнө ыргытчу. Экинчи эсимде калганы буудай ушканда ооруп, боолоп, анан кырманга үймөк кылып жыйышчу эле. Ошондо мамеке үймөктү жыйнаганы, айрыкча кырын чыгарганга өтө уста эле. Адам карап эле тургандай жасачу. Себеби мындай үймөктүн кырынан жаан жааганда өтпөйт. Өмүр бою сугат сугарып жүрдү. Ала-була калтырбай сууну арык чаап, жылдырып отуруп, чыкпай калган жерге жеткизчү. Бир күнү түш оогондо жарма алып барып берейин деп сугарган жерине барып дөңгө чыгып турсам, ылдый жактан мени көрүп басып келатат. Жакын келгенде: "Байбайке, эмне, жумуртка таап алдыңбы?" десем, "Жок. Суу жайылып аткан жерде чычкандардын ийини көп кезигет. Ийинге суу киргенде чычкандын балдары тумчугуп тышка чыга качат. Ошол сууга тумчугуп чыга албай аткан чычкандын балдарын өлбөсүн деп этегине салып алып келатыптыр. Муну эмне кыласың?" десем, "Тиги дөңгө чыгарып коеюн" дейт. "Келе, мен чыгарып коеюн" деп чычкандын балдарын жерге чаптым. "Мына ушундайыңдан өтө кедейсиң" деп койчу. Өзү момун киши эле. Оозунан жаман сөз чыкчу эмес. Эки сөзүнүн бири эле Кудай берет дечү. Кээде мен урушуп кирем. "Сенин Кудайың бергиче ачкадан өлөбүзбү? Ууру кылсаң дагы бирдеме тап" дечүмүн. Бечара байкем ошого ишенчү. "Барбайм, шайтандын ишине жумшайсың" дээр эле. Ошончо колхоздон иштегени менен эмгек акы деген жок эле. Күзүндө 1 центнер арпа же буудай берип койчу. Эч бирине арызданчу эмес. Түшүнүгү ал убакта ушундай болуш керек. Жылкычы болуп көп иштеди. Мал багышчу ал убакта. Чөп жыйноо деген жок. Болсо дагы аз, жетпейт. Кышында жылкы жаныбар чоң карды тээп, чөп издеп эптеп жамбагар эле. Бир жакшы жери төлдөп, жайлоого чыкканда түнкүсүн кое берет. Эртесине чейин оттоп жүрүп, эртең менен таап айдап келчү. Кымызы болгондо кымызды, кымызы күчтүү болсо көп ичип алып кызып жүрүшчү. Анда арак деген түшүнүк жок эле. Бир күнү эсимден кетпейт. Жайлоого кетип баратып, Ак суу курорту биздин айылдын жери эле. Ошонун төшүндө бешимченде жылкыны кайтарып тургам. Ээр токум деген жок. Семиз жоош биенин үстүндө оонап ойноп отургам. Коктудан бир зоот кызыл айгыр азынап чыга калды. Түз эле биздин бейлер жакка келатты. Биздин айгыр жөнөкөй, жапыс бойлуу, жалы, секелеги, куйругу жерге тийип чубалжыган көрктүү айгыр эле. Секелеги оттогондо көзү башын жаап көрүнбөй калчу. Ошол айгыр караганда башын силкип алып, азыркы биздин кыздардай башын бир жака булгуп алып карачу. Болбосо көзүн секелеги жаап калат. Чоочун айгыр азыналап келип эле бейлерге асыла баштады. Биздин айгыр шашпай алдынан тосуп чыгып, беттеше түшүп кармашып киришти. Бир аздан кийин чоочун айгыр алынын жетпесин сезди окшойт, капталдай качып жөнөдү. Биздин айгыр артынан кууп баратып, чандырдан тиштеп туруп тартты эле,
ал ала салып жығылып түштү. Үстүндөгү ээри солдат ээр булгардан жасалган экен, үзүлүп түштү. Ошол замат жетип барып, ээрди илип алып, үйдү көздөй жылкын айдап алып мен келдим. Андай ээр токумду көрбөгөн жаныбыз эртеси жайлоону көздөй жөнөдүк. Ошол ээрди жок дегенде 10 жыл колдондук окшойт. Ошентип жүрүп 1941-жылы согуш башталып калды. Мамакени 1943-жылы апрель айы болуш керек армияга чакырып калды. Биздин айылдан 4 киши калды. Кожогелди, Байжума, Төрөм, Бейшеке. Бейшеке бай киши эле. Үйдөн алып кетсин деп барбай койду. Кийин кесилип кетип, уруш бүткөндө аман эсен бошоп келди. Армиядан кат келип турду. Байке мурунку латын алфавити менен бир аз жазчу. Ошол жазганына кубанып, анын эсенчилигин билип турдук. Бир топ убакыттан кийин кат келбей калды. 5-6 айга дайыны жок болуп жүрүп, бир күнү кат келип калды. Ал убакта 3 бурчтуу картон кагаздан жасалган, өзү латын тамга менен тартаңдатып жазыптыр. Мен 4-класска чейин латын тамгасында окугам. Катты окуй алчумун. Байкем колумдан жараат алып, госпиталда, Смоленск шаарында жатам деп жазыптыр. Аманчылыгын билип, сүйүнүп калды. Мен ошол замат кайра кат жаздым. Бир жумага жетпей, кайра кат келип калды. Колумду операция жасап, жакшы болуп калды, дептир. Мамакеден кат келиптир дегенди сельсовет башкарма Иса, Муса деген кишилер келип, "Ай бала, Мамакеден кат келдиби?" деп сурады. Мен, "Ооба, 2 жолу кат келди", дедим. "Берчи катын, биз окуп көрөлү", деди. Бердим. Окуп бүтүшүп, араң тарат, бераң тарат. Мен, "Эмне издеп атасыңар?" дейм. "Кайсы күнү жазылган числосу жок экен", дешти. Мен эчтеке оюмда жок. Датасын койгонду унутуп калган го, дедим. Андан кийин тез эле кат келе баштады. Келген сайын баягы активдер жетип келет, окуйт, баштарын чайкайт. Аягында менин ачуум келип, эмне эле Байкемдин катына мынчалык кызыгып калдыңар десем, ошондо сельсовет Иса, "Эй бала, Мамакеден 2-3 жолу дайынсыз жоголду деген кагаз келген", дейт. Эми түшүндүк. Аман эсен бар экенине, деп келбей калды. Нечен жолу бизге угузалы дешип, биз өтө кедей элек. Ошого карата кое туралы деп угузбай коюшуптур. Кара кагаз келгенде эле күбүр шугур болуп угулуп калчу эле. Энемдин төркүнү Качкеев Карымшак дегендин кемпири дарылдаган чоң киши эле. Бир күнү көчөдөн үйүнүн жанынан энем өтүп баратса, "Ай кыз, кире кетчи", деп үйүнө чакырат. Отургузуп, арпанын ундан жасалган катырманы, бир чыны ысык суу берип угузат. "Ай кыз, белиңди бекем бууп, кайрат кылып, бала бакараңа көз болуп, оокатыңды кылып жүрө бер. Мамакеден эчак эле кара кагаз келген", дейт. Энем байкуш ичинен тымып, капасын тышка чыгарбай ыйлап коюп жүрүптүр. Кийин аман эсени такталгандан кийин энем байкуш ушуларды айтып берип атпайбы? Мен сельсоветке Исага барып, "Ой аба, ошол келген кагазды мага бергинчи, көрөйүн", десем берди. 2 жолу келиптир, дайынсыз жоголду деп. Эмне үчүн жоголгонун кийин чоңойгондо түшүндүм. Көрсө, Мамаке билими жок, мылтык дегенди көргөн эмес. Барганда аскердик бөлүктөр болот эмеспи? Анын командири бар. Уруш жүрүп атканда атака деп чуркашат. Тапшырма аткарылгандан кийин взвод чогулуп, аман эсендигин текшерип санайт. Ошондо Мамаке орусча билбесе, же даярдыгы жок болсо, командирин, взвод эмне экенин кайдан билет? Адашып, башы оогон жакка кете берсе керек. Өзүнүн командири эсептегенде
жок болуп чыгат. Дайыны жок, жоголду деп кабар берсе керек. Кийин армиядан келгенде сурап атпаймынбы? Командир, взвод, отделение дегенди билчү белең десем, жок дейт. Уруш убагында менин түшүнүгүмчө мамак эмес, 1000 деген билими жок аскерлер аскер кызматы менен түшүнүгү жок орус тилин билишпеген. Биздин Кереге таш айылынан Караколго чейин 14 километр. Караколду көрбөгөн адамдар армияга кетпедиби? Мен ойлойм. Кээси адресин жоготуп жиберип, кайда экени белгисиз адашып, сураса кыргызмын, Кереге таштыкмын дегенди араң билген бечаралар тентип жүрүп жоголдуга. Менимче ушул адамдардын эмне пайдасы болду? Тосмо катарында пайдаланса керек. Мамакенин армияда, согушта жүргөн кээ бир жерлерин айтып берсе, укмуш анекдот катарында кабыл алса да болот. Байкем айтып берип атпайбы? Уруш жүрүп атат. Бир аз тынчый калды эле, солдаттар уктап калды. Мени командир ар жак бер жакты жакшы карап, кайтарып тур деди дейт. Бир сөзүнө түшүнгөн жокмун. Бирок көрсөтүп жандап айтты эле. Анча-мынча түшүндүм. Кайтарып тур дегенин. Тынч. Баары уйкуга кирди. Бекер отургуча мылтыгымды тазалап коеюнчу деп, мылтыктын дүрбөсүнө чүпүрөк тыгып, сүрткөндө кайра чүпүрөк чыкпай койду. Айлам кетип, муну ок салып атып жиберсем, ок сүрүп чыгарып жибербей деген ой менен ок салып атып жиберсем, мылтык жарылып кетти. Дейт. Дагы жакшы жерде яткан бойдон аткан экен. Эгер колун алып, жетөшүнө такап атса, өзү өлмөк. Тарс дегенде уктап аткан солдаттар ыргып туруп, туш-тушка чуркашат. Эч ким жок, немис жок. Кайра чогулушуп, мылтыктын жарылып атканын көрүп, мамакени жаккадан алып силкилдетип, кайда немец деп сурашат. Эмне болгонун түшүндүрө албай, жалдырап, үн сөз жок тура берет. Өзүнүн айтуусунда, анан билбейм, боор оорудубу, 3 күн караңгы жерге алдыма чөп салып жаткызып эс алдырды дейт. 3 күндөн кийин башкалардын арасынан бир татар солдатты таап келишти. Татарга баарын түшүндүрүп бердим. Ошондон кийин ал татар бир аз күн мылтык атышты үйрөттү дейт. Дагы мамакенин айтканы. Ошондон кийин атака деп чуркап калышты дейт. Мен дагалардан калбай чуркап баратам. Бир маалда эле оң колум шалк деп түшүп кетти. Карасам, жеңимдин ичинен кан ага баштады. Жанымдагы солдат көрө коюп, колумду муунтуп байлап берди. Кан акпай калды. Жерде тартылган зым бар экен. Ошого жип байлап берди. Ушуну менен жипти кармап алып, чуркап жүрүп отуруп, бир топтон кийин жеттим. Жеткен жерде дарыгерлер бар экен. Колумду байлап, андан ары жөнөттү, дейт. Ошентип отуруп, Смоленск госпиталына түшөт. Госпиталдан операция жасап, 3 ай жатат. Келгенде чыканактын сөөгү, муундун ашталган 2 сөөгүн талкалап кеткен. Кийин ошол чыканак мууну иштебей, бүгүлбөй калган. Бирок колунун манжалары кадимкидей иштечү. Кудай буйруп, аман эсен келген экен менин атам. Ошол убакта 1945-жылы өтө кыйынчылык, ачарчылык, кийим деген жок. Биз өтө көп үй бүлөлүбүз. Кедейдин кедейи элек. Жаз келди. Жер айдамай башталды. Жерди бүт өгүз, ат соко менен айдоочу элек. Өгүз аттарды кыштата колдон келишинче колхоздун сарайында жем, чөп берип, бир аз семиртип алып, анан сокого салаар элек. Колхоздун балын баккандар жайлоого көчө баштады. Байкемди, мамакени Тайлапов Мамбет деген өзүбүздөн эле жакын тууган чоң атабызга кошуп берди. Өмүр бою колхоздун жылкысын баккан киши эле. Ушул кишиге
Мамакени жардамчы жылкычы кылып, бир алачык берип, бала бакырасы менен эптеп, ак ичип жан баксын деген мааниде болсо керек. Кызыл кыз деген жайлоого көчүп кетишти. Мен үйдө жалгыз калдым. Мен колхоздун жумушунда, кайда десе ошол жакка иштемей. Укмуш иштечү элем. Чоң чабыкта, азыр эч ким ишенбейт. Бир күндө мен 80 сотук жер чапканымды, экин орманы аткаргандыгым үчүн колхоз 3 кесе суюк ачкыл жарма берет. Өгүз, ат соко тынбай иштейбиз. Колхоздун талаасы айдалып бүткөндө өзүбүздүгүнө уруксаат берчү айдаганга. Бир күнү чоң атам Мамбет 5 кызыр бээ менен жайлоодан келип калды. Күн түн дебей мен айдаштым. Бүт өзүнүн туугандарыныкын айдап бүттүк. Бүткөндө чоң атам ага бээлериңизди түнкүсүн эле берсеңиз, мен дагы огородумду айдап ала коеюн десем, Мамбет абышка: "Ай бала, мамакени ушундай 5 бээ менен жиберем. Бул бээлер чарчады" деп мени ишендирип болбой кетип калды. Ошондо мамакени эртең келет, бүрсүгүнү келет деп күткөм. Жок, келбеди. Жадаганда каттаган кишиден латын тамгасы менен кат жазам. "Байке, азыр кымыз, айран менен жан багып атасыңар. Акышында атаңардын башын чесиңерби?" дегенге чейин жаздым. Жок, келбеди. Айлам кеткенде колхоздун талаасы айдалып бүттү. Өгүз, аттар арык, көтөрүм болуп баспай калды. Огородко себет турган үрөнүбүз эчтеке жок. 40 сотук огородко мурун бед айдалган. Ошол огородду түн бою сугарып чыктым. Соконун тишин Жумалы деген кошуна уста, кулак укпайт, армияга барган эмес. Ушул киши соконун тишин чыңап курчутуп берди. Өзүм бир жаман өгө таап, аябай сүрүп отуруп бычактай эле курчуттум. Себеби беденин тамыры жоон, терең кетет. Кесиш кыйын. Эмне себем? Эчтеке жок. Кампаны Сыдык деген армиядан аксап келген агалар караар эле. Ошого бардым. "Аба, огородко себет турган эчтемем жок" десем, "Ой бала, тетиги таруу салан кампага барсаң, анча-мынча болуш керек. Ошону шыпырып ал" деди. Барып, шыпырып, чаңы топурак болсун бир чакага жетпей калды. Үйгө келатып жолдон Батма жеңе кезигип, Өзгөрүш Шаршекеевдин энеси, шакылдаган эстүү жеңеле көрө коюп, "Ой бала, биздин үйдө бир табак таруу турат, ошону ал" деди. Өгүздөрдүн баарын тышка чыгарып жиберген экен. Барып, 6 өгүздү айдап келатам. Өгүз байкуштар өтө арык, баса албайт. Бир аз басып эле жыгылат. Улам откозуп отуруп, араң айдап келдим. Бир суткадан ашык айдадым го. Улам эс алдырып отуруп, эптеп айдап бүттүм. Айылда эркек жок. Тарууну билген киши сеппесе, көрүнгөн киши сеп албайт. Болгону көчөдө Качкеев кармышак Тайекен бар. Мамекеден бир аз улуу. Бешимченде сугаттан келген маалын аңдып туруп, келгенде кирип бардым. Чарчап, араң эле келген кейпи бар. Жата калган экен. "Тайке, огородду айдап бүттүм эле. Себет турган киши жок. Сээп бериңиз" десем, "Ай бала, бутумду серип албай араң келдим. Бара албайм" деди. Көгөрүп отуруп алдым. Уйкуга кирип баратат. Мен болбой түрткүлөп, "Ой Тайеке, тур" десем, "Ай, жанды коесуңбу? Кандай жабышкан эмесиң" дейт. "Койбойм жаныңды. Тур, сээп бер" деп көгөрүп туруп алдым. "Ай акмак, жанды коер эмессиң го" деп эптеп туруп барып, кыбырап сээп берди. Кечинде талааны тырмалап бүтүп карасам, 2 бала эле келатыптыр. "Ай балдар, тырмооңарды берип тургула. Түнү бою тырмап алайын" десем, экөө тең көнбөйт. "Бербейбиз" дейт. Экөөнү тең аңтара коюп, аттарын алып алдым. Үйгө келип тырмагын, ээр токумун, камытын алып түнү бою колхоздун бедесине 2 саат откозуп, курсагын тойгузуп, таңга жуук 2 сыйра тырмап бүтүрүп калдым. Айдалган талаам түптү күзгү эле болуп калды. Түнкүсүн колхоздун өгүз арабасын айдачумун. Ошону менен короого жыйнап алдым. Ошентип август айында Фрунзеге окууга жөнөмөй болдум.
Колхоз 2 араба чөп берди. Ошону караколго алып барып, келип сатып, бир шым көйнөк, тапчке сатып алдым. Болгон кийимим ушул. Сырттан эн атам келип калышты. Бир жолу кутулуп, отургузуп алып байкеме: "Атама, мен окууга кетейин. Эми өзүң үй бүлөңдү багып ал" деп кетмей болдум. Менен байкуш, дениң соо болуп, кырсыктан тышкары аман эсен жүрсөң эле болду деп бетимен өөп узатты. Болгон азыгым бир мүшөк арпа талкан. Окуп жүрөм. 1948-жылга чейин нан, картошка, 500 грамм нан, андан башка эч тамак аш жок. Көгөрүп бардык. Кыйынчылыкка чыдап окудук. 4-курсту бүтүрүп каникулга бардым. Каникулга барар замат эле колхоздун жумушуна чыкчу элем. Себеби кетээрде эптеп жол кире болсун деп. Институтту бүткөнчө 6 жыл бир адамдан бир тиын жардам көргөн эмесмин. Үйдөгүлөрдүн кейпин көрүп туруп, алардан эч үмүтүм жок эле. Ошол 4-курсту бүтүп барганымда мамаке атам сурап калды. "Кайда жүрөсүң? Эмне иш кылып жүрөсүң?" деп. Жарыктык киши ошого чейин менин окуп жүргөнүмдү дагы толук билбесе керек. Мен: "Байке, медицина институтунда окуп жүрбөйүнбү? Эми 2 жыл калды бүтөрүмө" десем: "Эмне болосуң?" дейт. Мен: "Кишинин догдуру болом" дедим. Байкем: "Эмне акаласың?" дейт. Мен: "600 сом алам" десем: Кокуй. 6 жыл окуп, убара болбой эле. Андан көрө могу кошунанын баласы эшиктеш Жумадылов айтпосун. Азыр деле тирүү. 70 жаштан ашып калды го. Ушул айтпосунга окшоп эле милиция болуп алсаң жакшы болот эле" деп атпайбы. Мен: "Анын милициясынын эмнеси жакшы?" десем: "Пайдалуу көрүнөт. Айтпосун түнү ат, бир уй же жылкы, кой алып келип үйүнө түшүрөт" дейт. Түнкүсүн көп уктабай, сарайдын үстүнө чыгып, баарын көрүп отура берет экен. Ал убакта апийим айдачу. Айтпосун аңдып жүрүп, апийим уурдагандарды кармап, ошолордон алган малдар болуш керек. Кийин айтпосунга кесигип айттым: "Айтпосун, алып келген малдарыңды кошуналарыңа көрсөтпөй жүрчү" деп. Ал менден бир аз кичүү. "Эмне болду?" дейт. Мен: "Мамаке мени ушул айтпосундай эле милиция болуп алчы деп кеңеш берип суранып атат" дедим. Ошентип институтту 1952-жылы бүттүм. Үйдөгүлөр дагы эле ошондой кедейчиликте өтө кыйналып жүрүштү. Институтту бүткөндөн кийин деле 10 жылдай ординатор, аспирант болдум. Бул деле окуу. Эч жардам бере алган жокмун. Кийин 1958-жылы илимдин кандидаты, кафедрага мугалим болуп, күн түндөбөй иштеп, күнүгө операция жасап, курсак тоя баштады. Үйлүү жайлуу болуп, ошондон тарта жардам бере баштадым. Ошентип жүрүп, кийин арыздана баштады. Жыл сайын согуштун ардагерлерине селсебет ырымдап көйнөк, калпак, чай берип сыйлап коет экен деп. Бир жолу барганда арызданды. Селсебетке мени такыр чакырбайт, эчтеке бербейт деп. Эмне үчүн десем: "Документиң жок экен" деп. Мен селсебетке барып кезип: "Ушул абышканы кандай унутуп койдуңар? Армияга барып колу жараксыз эмеспи?" десем, селсебет: "Эй, агай, мамаке абанын эч документи жок экен. Ошон үчүн биздин тизмеде жок болуп атат" дейт. Чындыгында документи жок. Жоготуп койсо керек. Менин деле эсимде жок. Ошондо байкемден сурап жүрөм: "Кайда документиң?" десем: "Билбейм. Жоготуп жибергем" дейт. "Документиң жок болсо, кайдан сага бермегеле?" дедим. Ошондон абышкан адаң капа болуп, таарынып калганын көрүп, Фрунзеге келер замат Москвага военный архивке кат жаздым. Байкем айтып бергени боюнча
Смоленск шаарына жарадар болуп жатканын ошондо билдим. Совет өкмөтүнө рахмат. 15 күндөн кийин жооп алдым. Смоленскиде жарадар болуп 3 ай жатып, операция болгонун бардыгын толугу менен жазып жибериптир. Ошондон кийин байкемди чакыртып алып, ооруканага жаткызып, рентгенден өпкө жүрөгүн текшергенче, андан коркуп бакырып чыга качыптыр. Мени чакырышты. Эмне болуп кетти десем, байкем жарыктык. Эмне мени караңгы үйгө камап атат, дейт. Экинчи жолу дагы жүрөгүн текшергенге электрокардиограмма жасайт деп, сестра чуркап келди. Жаман болуп атат деп. Чуркап барсам, сүйлөй албайт. Диштенип калыптыр. Эмне болду десем, айта албайт. Булдырайт. Жанына отуруп, коркпо, жүрөгүңдүн иштешин текшерет деп түшүндүрдүм. Бир аздан кийин эс алып, эмне колу бутумду тушап атат, дейт. Резинка менен буту колун байлап текшерет да, ошондон коркуп, тушап союп жиберет деп түшүнсө керек. Мындай болгонун себеби өмүрүндө ооруп, дары ичип көрбөгөн киши эле да. Ошентип бүт органын текшерип бүтүп, комиссиядан өткөзүп, экинчи группадагы майып деп чыгарышты. Өлөр өлгүчө пенсиясын, сыйлыгын алып жүрдү. Согуштун майыбы дегенди кеч өткөзүп калдым. 75 жаштан өткөндө. Көп көңүл бурбай жүрүп, кийин мен өзүм дагы өкүнүп калдым. Кийин өзү кубанып жүрдү. Согуштун ардагеримин деп. Колхоздун жумушунда эле ушул 75 жашка чейин иштеди. Кийин мен, байке, болдуго, иштебей эле койсоңчу, дечимин. Көрсө, туура эле кылган экен. Дени соо киши ошол эмгек менен алаксып, жакшы дем менен жүрөрүн. Мына мен 85 жашка чыгып билип атам. Эмгек эмне экенин. Азыр мен 1-2 күн иштебей калсам, бараарга жер таппай, колу бутум шалдырай баштайт. Кийинчерээк эн атам экөө тең тың эле, бирок карый башташканы билине баштады. Ошон үчүн кышкысын шаарга алып келип кыштатып, жазга жуук айылга жиберип жүрдүм. Ошондо да араң чыдашат. Үйүн, неберелерин сагынышат. Кетсек деп эле турушар эле. Болбой эле, кээде атам эртерээк кетет. Энемди көбүрөөк кармаганга аракет кылчу элек. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин «Мезгил жана инсан» аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.